адашууга чакырып, анан билимсиз чакыруу. Негизи билбегенден адам сөзсүз адашууга чакырат. Адашууга билбей туруп чакыруу. Эгер билгенде адашууга чакырбайт эле. Кээ бир учурда билип чакырат, Аллах сактасын, ал баапты өтөбүз ал. Андай адамдар болгон, Аллах сактасын. Ушу жахилиятта билбей туруп бир амалга чакыруу бул дагы караңгы мурунку капырлардын, мушриктердин, жөөттөрдүн жолдорунан болгон. Исламда, иманда пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп бергенде, дават кылып чакырганыңызда далилдин негизинде, илимдин негизинде, даанышмандык менен, туура баян менен, чырайлуу жол менен талаш тартышсаңыз да илим менен ошондой болуш керек. Эгерде илим жокпу, адам сөзсүз адашууга чакырат. Мындайча айтканда, сиз адамдарды адашууга чакырып, акыйкатка каршы турууга чакырасыз да кайра, жакшылыкка чакырбай эле. Ошон үчүн адам билген нерсесине так билип туруп чакырыш керек, айтыш керек. Ал эми жахилияттын жолунда кандай деген? Анкабут сүрөсү 12 аятында Аллах таалам айтат: "Вакалаллазина кафару лиллазина аману". Аллахка капыр болгондор ыймандуу адамдарга айтышты дейт. Иттабиу сабилана. Бизди ээрчи бергиле, биздин жолду ээрчи бергиле дейт. Кимдер айтып атат? Капырлар мусулмандарга айтып атат. Биздин жолду ээрчигиле депчи, капырчылыктын жолун ээрчигиле. Вал нахмил хатаякум дейт. Силердин катаңарды биз мойнубузга алабыз деп. Мындайча айтканда, ширкке чакырып алып, адалды арамга деп, арамды адалга деп, далилсиз, билимсиз чакырып алып, Аллах түшүрбөгөн нерсеге чакырып, андан кийин эгер коркуп атсаңар, силердин күнөөңөрдү биз алалы, жоопкерчилигиңерди биз алабыз. Коркпой эле бизди ээрчи бергиле деген. Ар бир акыреттен коркпогон, Аллах тааламды улуктабаган, жоопкерчилик сезбеген адамдар ушинтип коркпой эле сүйлөй берет. Сөзү чынбы, жалганбы, туурабы, туура эмеспи, ага маани бербейт. Акырында эмне деп атат? Коркпой эле койгула, биз силердин катаңарды мойнубузга алабыз. Мына бүгүнкү күндө да ошо адашкан адамдарга эскертсе, кайра наадандыгы күчөп, ширкке чакырып, кабырларга чакырып, бидаттарга чакырып, Аллах түшүрбөгөн мыйзамдарга чакырып, китептерди жазып, макалалар жазып, мындайча айтканда динге эмес, диндеги жок жаңылыктарга чакыргандар бар. Бузукулукка чакырып, канча деген башка секталар да бар. Адашууга чакырып, ошого мындай активный болушат. Аллах таалам Куранда Али Имран сүрөсү 149-аятта: "Я юхалладина аману ин тутиулладина кафару яруддукум ала акабикум фатанкалибу хасирин". Аллахка ыйман келтиргендер, эгерде силер капыр болгон адамдарга баш ийип кете турган болсоңор, силерди тартып кетет капырчылыгына. Андан ары силер утулуучулардан гана болосуңар деген. Бир топ китеп ээлерге силер баш ийип кете турган болсоңор, силерди ыймандан кийин капырчылыкка үндөп кетет деген. Алар тозокко чакырышат. Аллаху ядуу илал жанна. Ал эми Аллах таалам бейишке чакырат. Ошон үчүн көпчүлүк айтып атат, көптөр эле ушинтип сүйлөп атат, мындай деп атат, башкалар тигиндей деп атат деген көпчүлүк алданып антпеш керек. Аллах сактасын, көпчүлүк адамдар адашууда болот. Аллах таалам айткандай: "Ва ин тути аксар ман фил ард юдиллука ан сабилилла". Эгер сен жер бетинде көпчүлүк адамдарга баш ийгөн болсоң, сени адаштырып салат. Иаттабиуна илля дон. Алар тек гана ойду, жоромолдорду, божомолдорду ээрчишет. Алар тек гана такталбаган нерселерди ээрчишет деп атат. Мына мурунку доордогу адамдардын абалын сүрөттөп айтып, эми азыркы адамдар дагы тактабай, аныктабай чакырып бере турган болсо, ушундай кейипти кийген болот астасын. Билбей чакыруу бул жахилиянын жолдорунан экен. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам каршы турган жолдордон экен деп.